Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы жердин алкак климаттык зоналары. Сабактын максаты климаттык алкак түшүнүгүнүн калыптандыруу, жердин негизги жана өткөйлүү убакыт зоналары жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүк түзүү. Балдар, келгиле сабактан баштаардан мурун суроого жооп берели. Жердеги абанын температурасын бөлүштүрүлүшүнүн негизги мыйзам ченемдүүлүгү эмнеде? Эмне үчүн жердеги жаан-чачын бирдей эмес? Жогорку атмосфералык басымдын зоналары кайда жайгашкан? Аба массасынын төрттөрүн атаңыз. Бул суроолорго жазуу түрүндө дептериңизге жооп бериңиз. Балдар, сүрөткө көңүл буруңуздар. Шамал абанын жер бетине жарыш кыймылы, ал аба басымынын бирдей эместигинен пайда болот. Басымдын кескин өзгөрүшүнөн аба жогору басымдан төмөнкү басым тарапка багытталат. Натыйжада дайыма бир багытта тынымсыз согуп туруучу туруктуу шамал келип чыгат. Абанын оошуна жердин айлануусунун четтөөчү күчү да таасир кылат. Түндүк жана түштүк кеңдиктерде 30 градуска жакын аралыгында жогорку басым болгондуктан жер бетине шамал жогорку басымдардын алкактарынан төмөнкү басымдуу экваторду катай соот. Бул шамал пассат деп аталат. Жердин өз огунда айлануусунун натыйжасында пассат түндүк жарым шарда оңго же батышты карай бурулуп, түндүк чыгыштан түштүк батышты карай, ал эми түштүк жарым шарда солго багытталып, түштүк чыгыштан түндүк батышты карай согот. Байкасаңыздар, бул жерде ошол пассаттын согушу тууралуу көргөзүлгөн. Жогорку басымдуу тропиктин алкактары шамал уюлдарды көздөй да согот. Анткени түндүк жана түштүк кеңдиктердин 65 градусунда төмөнкү басымдуу тилке жатат. Байкаңыздар, сүрөттө көрсөтүлгөн. Жердин айланышына жараша алар бара-бара чыгышты карай бурулат. Түндүк жарым шарда оңго, ал эми түштүк жарым шарда солго. Жана батыштан чыгышка жылуучу аба агымы түзөт. Андыктан милүүн алкактарда батыш шамалдары басымдуулук кылат. Атмосфералык басымдын алкактарынын жыл мезгилдеринин ичинде бирде түндүктү, бирде түштүктү карай оошуп турушу туруктуу тынымсыз соккон шамалдардын тилкелеринин да оошуп турушуна шарт түзөт. Аба массаларынын дайыма кыймылда болуп орун алмашып турушу жылуулук менен нымды, сууктуу жана кургакчылыкты бир кеңдиктерден экинчилерине, океандардан материктерге же тескерисинче материктерден океандарга таркатат. Жер бетиндеги жылуулук жана нымдын бирдей эмес бөлүштүрүшүнө ушуга байланыштуу. Эгерде аба массаларынын ортосундагы агымдар болбосо, экватор климат кадимкидегиден кыйла ысыгыраак, уюлдардын айланасында алда канча суугураак болмокчу. Демек, климат күндүн горизонт үстүндөгү бийиктигине гана байланышпастан, аба массаларынын которулуп туруучу агымдарына да жараша болот. Бүгүнкү сабактын планы: климат алкактары, климатты түзүүчү факторлор. Балдар, суроого жооп берели. Климат деген эмне? Биз кайсы климатта жашайбыз? Эмне үчүн жер шарындагы климат ар башка? Демек, балдар, климат бул берилген аймакта жылдан жылга кайталанып турган
аба ырайынын жыйындысы. Кыргызстан кайсы климаттык алкакта жайгашкан? Жана эмне үчүн жер шарындагы климат ар башка? Климат күндүн горизонт үстүндөгү бийиктигине гана байланышпастан, аба массаларынын которулуп туруучу агымдарына да жараша. Жер бетиндеги климаттык айырмачылыктар жердин формасы, материктер менен жана океандардын жана алардын бөлүктөрүнүн географиялык абары, рельефи жана атмосферанын циркуляциясы менен аныкталат. Көрүнүктүү орустун Олимпозу Алисов тарабынан жер бетинде 13 климаттык алкак ажыратылган. Алар бири-биринин температуралык шарттары, аба массалары жана атмосфералык жаан-чачындардын таралышы боюнча айырмаланат. Жердин климаты геологиялык доорлордо дайыма өзгөрүп келген. Азыркы учурда жер бетинин климаты географиялык кеңдиктерге карай экватордук, эки субэкватордук, эки тропиктик, эки субтропиктик, эки мелюн, субарктикалык, субантарктикалык, арктикалык, антарктикалык алкактарга бөлүнөт. Алардын ичинде негизги жана өткөл климаттык алкактар бар. Климаттык зона белгилүү бир климат мүнөздүү болгон жер бетинин чоң экстенсивдүү аянты. Байкаңыздар балдар. Түндүк уюлдуу, түндүк мелүүн, тропикалык, түштүк мелүүн, түштүк уюлдуу. Климаттык зона бул негизги климаттык алкактар жана өтмө климаттык алкактар. Негизги климаттык алкактарда бул жыл ичинде бир аба массасы үстөмдүк кылат дегенди түшүндүрөт. Ал эми өтмө климаттык алкактарда бул мезгилдерге жараша аба массасынын өзгөрүшү бар. Демек, балдар, байкаңыздар. Негизги климаттык алкактар бул жыл ичинде бир аба массасы үстөмдүк кылат. Бул экватордук, тропикалык, мелүүн, арктикалык жана антарктикалык. Өтмө климаттык алкактарга бул мезгилдерге жараша аба массасынын өзгөрүшү бар. Бул субэкватордук, субтропикалык, субарктикалык, субантарктикалык деген түшүндүрөт. Негизги климаттык алкактар аба массаларынын төрт тибинин таралышынан дагы келет. Жердин экваторуна жакынкы аймакта күндүн горизонт үстүндө туруп тек тийишинин натыйжасында жыл бою абанын температурасы жогору болот. Демек, бардык мезгилдерде атмосфералык басым төмөнкү алкакта түзүлөт. Атмосферада жылуу агымдардын басымдуу болушу жана пассат шамалы менен океандардын нымдуу аба массаларынын оошуп келишинин натыйжасында жаан-чачын өтө көп жайт. Ошентип, экватордук жылуу климаттык алкак пайда болот. Балдар, байкаңыздар. Июль айында абанын температурасы кандай бөлүштүрүлөт? Январь айында абанын температурасы кандай бөлүштүрүлөт? Абанын температурасы эмнеден көз каранды?
Байкаңыздар балдар, эмнеден көз карандыдан болушу мүмкүн? Демек, бул күндүн тийишинен көз каранды болот. Биринчи кеңиктер боюнча бул күндүн жылуулугунун таралышы, экинчиси аба массаларынын бири-бирине угушуп турушу жана жер бетинин түзүлүшү болуп эсептелет. Аба кандайча жылат? Абанын горизонталдык кыймылы шамал деп аталат. Демек, температура менен басымдын ортосунда балдар кандай байланыш бар? Аба горизонталдык кыймылда жылат, туурабы? Атмосферанын басымы жөнүндө баштапкы география сабагында толук маалымат берилген. Бул жерде атмосфералык актардын жер бетинде түзүлүшү жөнүндө сөз болмокчу. Жер бетинде күндүн жылуулугунун бирдей бөлүнбөгөндүгүн жана жердин өз огунда тегерегинде айланышынын натыйжасында анын бетинде атмосфералык басымдын алкактары түзүлөт. Алар жогорку басым үстөмдүк кылган 4 алкактарга жана төмөнкү басымдуу 3 алкакка бөлүнөт. Күн нурунун тек тийишине ылайык экваторго жакын катуу жылынган аба кеңейип, жеңил боло баштайт да жогору карай көтөрүлөт. Башкача айтканда, өйдө карай умтулган кыймылы келип чыгат. Шамалдын багыты менен атмосфералык басымдын ортосунда кандай байланыш бар? Уюлдарда күн нурунун кыйгач түшүшүнүн абанын температурасы өтө төмөндөн абаны катуу суунтат. Суунган муздак аба оор болгондуктан абанын төмөн карай умтулган кыймылы пайда болот. Тропосферанын бир өңчү жалпы касиетке ээ болгон эң чоң көлөмдөрдү аба массасы деп аталат. Алардын бир аймактан экинчисине жылып которулушуна аба ырайы өзгөрөт. Эгер аба бир эле аймактын үстүндө узак убакыт бою туруп калса, анда ал белгилүү бир сапаттарга, температурага, ыңдуулукка жана чаңдуулукка ээ болот. Ар бир аба массасынын өзүнө гана мүнөздүү аба ырайынын режими түзүлөт. Аба массалары мүнөздүү калыптанган жерлерге жараша экватордук аба массалары, тропиктик аба, мейлиүүн аба, арктикалык аба болуп 4 типке айырмаланат. Ар бир массасы деңиздик жана континенттик болуп өз-өзүнчө ажыратылат. Алардын сапаттары өздөрү пайда болгон аймактарга жараша болот. Байкаңыздар балдар, жер үстүндөгү касиеттер климатка кандай таасир этет? Демек, аба массаларынын түрлөрү: экватордук аба масса, төмөн басым, көтөрүлүп жаткан агымдар ысык жана нымдуу болот. Тропиктик аба массалары бул жогорку басым, ысык жана кургак болот. Мейлиүүн аба басымы кысым ар кандай өзгөрөт. Жылдын 4 мезгили чагылдырылат. Арктикалык же антарктикалык аба басым жогорку басым, жаан-чачын аз, температура төмөн. Балдар, бүгүнкү сабактын темасын түшүндүңүзбү? Климаттык карта менен иштөөнү үйрөндүңүзбү? Абанын температурасы жерде кандайча бөлүштүрүлгөнүн билесизби? Бул сабакта берилген суроолорго туура жооп бере алдыңызбы? Сабакта эмнелерди билдиңиз? Жана ушул суроолорго жооп берилишине жараша өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Үй тапшырма 5-параграфты окуу. Окуу китебинин 39 бетиндеги суроолорго жооп бериңиз.
Жердин климаттык рекордун таап жазыңыз. Тапшырманы якаста аткарыңыз. Балдар, көңүл бургандарыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкүнчө сак саламатта калыңыздар.